Биздин оюбуз боюнча Айгүл Жапарованын фондун Кытай элчилиги каржылаганы жана башка фонддор же адамдар каржылаганы бул конфликт интересовго кирет да. Себеби анын күйөөсү Садыр Жапаров буларга тиешелүү чечимдерди чыгарат. Ошондуктан биздин талабыбыз ушул Айгүл Жапарованын фондун каржылаганы баштагандан бери Кытай боюнча же болбосо ошол фирмалар боюнча же адамдар боюнча Садыр Жапаровдун чечимдерди аудит катары текшерип, чечимдер объективно чыгарылганбы же болбосо булар жеңилдик алдыбы же буларга ылайыктуу чечимдер чыктыбы баардыгын текшерип чыгыш керек. Себеби бул конфликт интересов деген мыйзамда бар. 9 миллиардпы же 9 миллион сом боюнча фонд өзү бухгалтери туура эмес отчет тапшырганды мойнуна алган жок. Мойнуна албаса, анда биз ошо 9 миллиард деп отчет жөнөтүлгөнү туура маалымат деп эсептейбиз. Бул туура эмес толтурду деп айткандыгында андай көрөбүз.